Саламатсыздарбы Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Кыргыз Тайм каналынан сиздер кызыктуу фактыларды жана кыргыздын чыгаан инсандары тууралуу маалымат ала аласыздар. Көпчүлүктүн суроолору боюнча бүгүнкү берүүбүз Рафаэль Физиев тууралуу болмокчу. Конор менен Хабиб мендей эле мушкер утса болот дейт бүгүнкү каарманыбыз Рафаэль Физиев. Мен кыргыз баласы, башында калпагы, кыргызды дүйнөгө таанытуу максаты, ар дайым алгалай ийгиликке карай, тынымсыз күн бою машыгып талыкпай. Өмүрүм барысын спортко арнадым, чарчабай жалыкпай, тер төгүп күн сайын, жүрөктө бир гана кыргызым алаңда, атагын дүн кылып таанытуу максаты. Бабаларым мени согушта эр болгон, ал эми алардын урпагы мен болом, жолуңар жолдоймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюнда ардайым, Кыргызстан атыңды даңдай. Dinxbet шилтем аркылуу кирип, өзүңүздүн командаңызга ставка коюңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсептик кантип толтуруу ошол жакта бар. Мушкер 1993 жылы Казакстанда төрөлүп, 2005 жылы үй бүлөсү менен Бишкекке келишкен. Учурда Таиландда жашап, машыгып, өзү да спортчуларга насаатчы болгон Рафаэль Физиев менен интернет аркылуу байланышып маек курдук. Рафаэль, UFC менен келишим түздүңүз, куттуктайбыз. Кабар күтүүсүз болду окшойт. Менеджериңиз Саят Абдырахманов сүйүнчүлөгөндө аз жерден ыйлап жиберейин дедиңиз. Бул интернеттеги видеодон көрүнүп турат. Куттуктооңузга рахмат. Ооба, абдан күтүүсүз болду. Машыгууда жүрсөм, Саят келип, жүрү сүйлөшөлү деп бери жакка чакырды. Эч нерсени түшүнгөн жокмун. Алгач Япониядагы беттешим болбой калганын айтканда маанайым түштү. Бир аздан кийин UFC менен келишим түзүлгөнүн билдирди. Бул көксөп жүргөн кыялым эле. Айтаарга сөз таппай калдым. Ошондой UFC уюмунун турниринде мелдешүү бактысы кантип буйрду? Уюштуруучулар өздөрү байланышка чыктыбы же сизби? Кандай десем, бул менин 10 жылдык эмгегим, кан, тер, көз жаш, ушунун баары чогулуп келип эмгегимди актады. Келишим боюнча уюмда 4 беттеш өткөрө алам. UFC уюмунун тандоо турнирине катышпай эле дароо келишим түзгөнүңүз таң калыштуу болуп жатат. Буга Титан Фиес уюмундагы акыркы беттешиңиз таасирин тийгизсе керек. Мен деле таң калып жатам. Бул менеджерим Саяттын аракети. MMA спортундагы 6 беттешимдин мөөнөтүнөн мурда аяктагам. Албетте, матрица тасмасындагы неонун ыкмасынан кийин таанымал болгонумда келишим түзүүгө жардамын берди. Неонун ыкмасын кайталайын деген ой барбы? Көрөбүз го. Ал ыкманы машыгууда кайталап турам. Сизде акыркы убактарда кайманатыңызды Нео дегендер бар. Өзүңүз кандай кабыл алдыңыз? Жок, менин кайманатым Атаман. Ал атты машыктыруучум Павел Федотов койгон. Эркектер арасында UFC уюму менен келишим түзгөн биринчи кыргызстандык болуп калдыңыз. Бул көп жылдык эмгегиңиздин үзүрү экенин белгилеп кеттиңиз. Убагында мамлекеттен же демөөчүлөрдөн колдоо жардам алдыңыз беле? Биринчи деп айтып жатышат, бирок мен 90-жылдары UFC'де күчүн сынаган кыргызстандык жигит тууралуу уккам. Ал Кыргызстанда жашап, кийин Америкага көчүп кеткен экен. Ооба, көп жылдык эмгек. Мамлекет эч убакта жардам берген эмес. Былтыр Мелдешке барууда суу чыгарган атамекендик компания жардам берген. Демөөрчүлөрдөн ошол эле. Сыр болбосо беттештерде канча табасыз? Ишенесизби, ушул кезге чейин беттештен түшкөн акчаларды карыздарыма төлөп келдим. Машыгуу менен жумушту айкалыштыруу мүмкүн эмес. Анан акча сурайсың. Кээде мелдештен алган сый акымды толугу менен карызга төгүп берген учурум болгон. Беттешке чыкпаган убакта эртеден кечке балдарды машыктырып, турмуш тиричиликке каражат табам. Октагондогу салмак ченеңиз 70 кг. UFC уюмунун бул дивизионунда Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон аттуу алдыңкы мушкерлер бар. Салмак ченеңизди алмаштыруу боюнча ойлонуп көргөнсүзбү? Спорттогу салмагым 70 кг болгону менен өзүм андан кичинерээкмин. Балким 66 кг көч сынашып калармын. Убагы келгенде чечебиз. Эгер Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор менен туш келип калсаңыз, уталат билеңиз. UFC уюму менен келишим түзүү кол жеткис кыял эле, бирок ал тилегим деле орундалды. Демек, мүмкүн эмес деген нерсе жок. Ал мушкерлердин деле меникиндей колу буту, жаагы бар. Бардык мушкерди утса болот. Менин соккуларым каттуу, андыктан мени менен кармашуу деле оңой болбойт. Учурда Таиланддын Пхукет шаарында жашап машыгаарыңызды билебиз. UFC уюмунун мушкерлери көбүнчө American Top Time, Jackson Wink аттуу залдарда машыгышат. Башка шаарга көчүп баруу планыңызда барбы? Эгер андай болсо, виза маселеси жаралса керек.
Машыгуу лагерин алмаштыруунун кажети жок. Виза алууда тажрыйбалуу болуп калдык. Санкт-Петербургдагы беттешим бүтөөрү менен Кыргызстанга барышым мүмкүн. Instagram баракчаңыз аркылуу мындан аркы мелдештерде Кыргызстан менен Азербайжандын желегин көтөрүп чыгарыңызды билдирдиңиз. Буга карата ар тараптуу комментарийлер жазылды. Кыргызстан менин мекеним, эч жака көчүп кетейин деген оюм жок. Азербайжандын желеги улутумдугуна айгинелейт. Ал жакта да менин миңдеген көрөрмандарым бар. Алар да буга чейин UFC уюмунда азербайжандык мушкер күч сынашы элек деген оюн айтышкан. Терс комментарий калтыргандарга сөз жок. Акыркы жылдары MMA мелдештерине гана катышып келесиз. Ошондо тайбокс жана кикбокстогу карьераңызды жыйынтыктадыңызбы? Ооба, жыйынтыктадым. UFC уюмуна күч сынашам деген мекендештерге кандай кеңеш бересиз? Кудайдан тилек сураганды унутпаш керек. Мен деле Таиландка келип машыкканыма 3 эле жыл болду. Болбосо Казакстандын Степной айылында эле чоңойгон баламын. Аракет кылса, эмгектенсе, ийгиликке жетсе болот. 2019 жыл 20 апрель мушкер UFC турнирине алгачкы жолу катышкан. Кыргызстандык мушкер Рафаэл Физиев UFC уюмундагы алгачкы беттешинде дагестандык Магомед Мустафаевга техникалык нокаут менен утулуп калды. Бул туурасында беттештин түз алып көрсөткөн сайттарда айтылды. Санкт-Петербург шаарында UFC Fight Night 149 турнири өтүп жаткан. Мелдештин биринчи кармашында Физиев менен Мустафаев чыккан. Натыйжада кыргызстандык мушкер биринчи раунддун 1-мүнөт 26-секундасында утулуп калды. Алгачаны атааңдашы чимирлип башка тээп, андан соң жерге кулаган Физиевке бир нече сокку узаткан. Рефери мелдешти токтотуп койгон. Физиев мелдешке Кыргызстандын желегин көтөрүп, Мирбек Атабековдун Мурас ырынын коштоосунда чыккан. 2019 жыл 10 июнь Рафаэл Физиев UFC уюмунда качан беттеше турганы айтылды. Азырынча спортчунун атааңдашынын аты жөнү белгисиз. Менеджер Саят Абдырахманов кыргызстандык мушкер Рафаэл Физиев абсолюттук мушкерлер уюмунда качан беттеш өткөрө турганын айтты. Бул туурасында ал Спорт 24 маалымат агенттигине маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында кыргыз мушкери менен биргеликте командасындагы дагы бир спортчу Алексей Кунченконун мелдеши каралууда. Алексей менен Рафаэл 10 августта Уругвайда өтө турчу UFC турниринде күч сынашы керек. Алар келишимге кол койду деген Абдырахманов. Ал белгилегендей спортчулардын атааңдаштары аныкталды, бирок келишимге кол коюла элек. Азырынча алардын ысымдары айтылбайт. Эскерте кетсек, Физиев 26 апрелде Санкт-Петербург шаарында өткөн UFC уюмунун турнирине алгачкы жолу катышып, каршылашы Магомед Мустафаевке биринчи раундда техникалык нокаут менен жеңилген. Алгач аны атааңдашы чимирлеп тээп, кулап түшкөн соң Физиевди ургулаганда рефери беттешти токтотууга аргасыз болгон. Көп өтпөй мушкер ушуну менен токтоп калбайм деп көрөрмандарына кайрылуу жасаган. Жогорудагы берүүбүз 24 Sport KG сайты, Sputnik KG, Super KG, Wikipedia сайттарынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Бабаларым мени согушта эрден, ал эми алардын багы мен болуп, жолуңа жолдоймун, элимди ойлоймун. Кыргызстан оюнда ар дайым, Кыргызстан атыңды дантаймын, Кыргызстан жүрөккө сен дайым, Кыргызстан өмүрүм жашайсың.
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео болуп жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.